Мен 16 жаштамын, 3 бир тууганмын. Атамдын туугандары мени кемсинтет. Атамдын улуу эжеси күйөөгө тийген эмес, өзү чоң жерде иштейт. Улуу агасы мал чарбачылык менен алектенип чоң атамдын үйүндө жашайт. Кичүү иниси болсо атамдын эжеси менен кошо Бишкекте жашайт. Атам болсо ортончусу, биз электр жарыгы жок Кашарда турабыз. Алардын малдарын карайбыз. Кээде атам жумалап ичип үйгө келбей коет. Ошондо биз апама жардам берип үйдөгү оокаттар менен алектенебиз. Сабакка деле көп барбайбыз. Кээде чырактын майы жок калганда эрте эле жатып алабыз. Күндүзү болсо сабак окуганга убактыбыз жок. Атам ичкиликке тоюп алганда Кинг-Конгтой кыйкырып алыстан эле сөгүнүп сагынып баарыбызды каргап үйгө келет. Келип алып тынчтык бербей апамды сабап бизди балталап салам деп коркутат. Кыскасы баарыбыздын жүрөгүбүздүн үшүн алып бүттү. Азыр мен Бишкектемин, коллежде окуйм. Атамдын улуу эжеси, иниси жана жеңем менен жашайм. Алар мени шылдыңдап, кордоп, айтпаган сөздөр менен тилдешет. Үйдөгү оокаттын баарын мен кылам. Үйдөн эмне жоголбосун же эмне бүлүнбөсүн менден көрүшөт. Эшикке дос кыздарым менен сырдашканы 5 мүнөткө чыгып койсом, тентимиш, эмитен ушинтип жер таптайсың, кийин денеңди сатасыңбы деп урушушат. Бир жолу үйгө апам келген. Шерине өткөрүп жатканбыз. Баары чогулуп алып апамдын ар бир сөзүнө күлүп шылдыңдашты. Атамдын эжеси апамды сен дагы кишисиңби, ой койчай деп теңине албайт. Апама кетип калалычы, чыдабай кеттим десем, кой кызым, жаман болсо да туугандарың, ит болсо да атаң деп тыйып коет. Кетип калгым келет, апамды инимди кыя албайм. Буйруса чоңойсом акыры өч алам деген үмүттөмүн. Апам канча тыйбасын, мен бул нерселерди жөн калтырбайм. Урматтуу билесиңби КЖнин окурмандары, мен сиздерден кеңеш күтөм.